Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биз бүгүнкү сабагыбызда нын айынан мүчөсүн үйрөнүп алалы. Нын айынан мүчөсү балдар себепти билдирүүчү мүчө. Анда эмесе балдар нын айынан мүчөсүнө көңүл буралы. Балдар, силер бул сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Бул кабатырланган, кыйналып турган кызды көрүүгө болот. Бул кыз эмне үчүн кыйналып жатат? Тамак оорунун айынан абдан кыйналып турам. Эмненин айынан? Тамак оорунун айынан. Демек, балдар, нын айынан мүчөсү себепти билдирет. Анда эмесе, балдар, нын айынан мүчөсүнүн фонетикалык өзгөчөлүктөрү менен таанышып алалы. Эгерде нын айынан мүчөсү жалгана турган сөз үндүү табыш менен аяктаса жана ал сөздө а, ы табыштары бар болсо, анда нын айынан и табыштары бар болсо, анда нин айынан у табыштары бар болсо, анда нун айынан жана ү табыштары бар болсо, нүн айынан мүчөсү уланат. Нын айынан мүчөсү жалгана турган сөз жумшак үнсүз менен аяктаса, анда а, ы табыштарынан кийин дын айынан и табыштары бар болсо, дин айынан у табыштары бар болсо, дун айынан үй табыштары бар болсо, дүн айынан болуп өзгөрөт. Эгерде нын айынан мүчөсү жалгана турган сөз каткалаң үнсүз менен аяктаса жана а, ы табышы бар болсо, тын айынан и табышы бар болсо, тин айынан у табышы бар болсо, тун айынан, ал эми үй табышынан кийин түн айынан болуп өзгөрөт. Анда эмесе, балдар, нын айынан мүчөсүнүн жасалышына жана колдонулушуна көңүл буралы. Жасалышы: нын айынан мүчөсү көбүнчө атооч сөздөргө уланат. Мисалы, жаандын айынан, суунун айынан, баланын айынан. Жаан дын айынан, суу нун айынан, бала нын айынан. Мында жаан, суу, бала бул атооч сөздөр. Колдонулушу: сүйлөмдөгү негизги кыймыл-аракеттин ишке ашышына тоскоол болгон кырдаалдын себебин нын айынан мүчөсү уланган сөз аркылуу билдиребиз. Мисалы, акчанын айынан бул маселе чечилбей жатат. Бул маселенин чечилишине акчанын тартыштыгы тоскоол болуп жатат. Демек, нын айынан уланган мүчө маселенин чечилишине тоскоол. Кээде нын айынан мүчөсү уланган сөз баш сүйлөмдөгү иш-аракеттин жасалуу себебин билдирет. Мисалы, Адилеттин атасы
Акчанын айынан шаарга келди. Адилеттин атасы эмне үчүн шаарга келди? Адилеттин атасынын шаарга келүү себеби акча. Бул жерде нын айынан мүчөсү жөн гана себепти билдирет. Нын айынан мүчөсүнө мисал. Айрым учурда катандын айынан сынактан төмөн баа алып калышыбыз мүмкүн. Балдар, эмне себептен төмөн баа алып калабыз? Катандын айынан. Нын айынан мүчөсүнө мисал. Бул жерде балдар эмнени көрүп турасыңар? Демек, бул жерде дарскана. Дарсканада сабак жүрүп жатат. Ал эми окутуучу эмне деп жатат? Бул окуучунун тарбиясыздыгынын айынан сабагым үзгүлтүккө учурап жатат. Демек, балдар, бул окуучунун тарбиясыздыгынын айынан сабак үзгүлтүккө учурап жатат. Нын айынан мүчөсүнө мисал. Жанар тоонун айынан да токойлор өрттөнүшү мүмкүн. Балдар, бул жанар тоо. Токойдогу өрт. Токойдогу өрттүн келип чыгышынын себеби жанар тоо болушу мүмкүн. Демек, жанар тоонун айынан. Нын айынан мүчөсүнө мисал. Бул жерде жер титирөөнүн айынан абдан көп жоготуу болот. Эмненин айынан? Жер титирөөнүн айынан. Нын айынан мүчөсүнө мисал. Бул жерде эки учурду көрүүгө болот. Балдар, бул тарапта учурда биз тыкандыкты байкайбыз. Демек, тыкандык бул жагымдуу. Экинчи учурда биз шалаакылыкты байкайбыз. Шалаакылык жагымсыз. Демек, кээде шалаакылыктын айынан жумушка кире албай калышыңар мүмкүн. Эмне себептен бул жерде шалаакылык? Бул жерде жигиттин кийимине караңыз, баштыгына караңыз. Демек, бул жерде шалаакылык бар. Шалаакылыктын айынан жумушка кире албай калуу мүмкүн. Нын айынан мүчөсүнө мисал. Кургактыктын айынан жерлер жарылып, өсүмдүктөр өспөй калыптыр. Балдар, бул жерде жерлер жарылды, өсүмдүктөр өспөй жатат. Эмне себептен? Кургактыктын айынан. Нын айынан мүчөсүнө дагы бир мисал. Кээде сууктун айынан кышты көп жактыра бербейбиз. Биз эмне үчүн кышты көп жактыра бербейбиз? Сууктун айынан. Анда эмесе, балдар, кезек силерде. Нын айынан мүчөсүнө мисал түзгүлө.
Мында, балдар, сүрөттү карап, эмненин айынан бул жигит ушундай оор абалда калды? Деген сыяктуу суроого жооп катары нын айынан мүчөсүн катыштырып сүйлөм түзүңүз. Нын айынан мүчөсүн катыштырып, бош жерлерди толуктагыла. Бул сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Бул куш бош жер маңдайындагы коркунучту көрө албай жатат. Бул куш эмненин айынан маңдайындагы коркунучту көрө албай жатат? Анда эмесе балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Балдар, сабакка көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык